Ысыккөл кыргыз перимети. Ысыккөл Манас эпосунда кыргыздардын Байыртадан мекендеген жерлеринин бири катары көп эскерилет. Манас Ата журтунда баскынча жоодон бошотмок болуп, Алтайдан аттанып чыгып Кошойго жолукканы келе жатып, Ысык көлгө туш келип суктанат. Береке экен, белекен, бенде көрчү жер экен. Жер дегенде адамды кан кылчу жер экен. Жээк жерге барысы бай кылчу жер экен. Ортосу көпкө көл экен, суусунда миңдей төр экен. Жер дегенде адам бай болчу, көлүндө ырыс бар экен. Боз мойнокчо дөбөчө түшүп Манас жакчокой, касиеттүү жер экен. Эки эли жерин оодарса, түгөнгү салттын бар экен. Жаны барым Ысыккөл, жер соорусу турбайбы? Көлдүн азыркы аты байыркы түрк тилиндеги ызык сөзүнө байланыштырылып, ал ыйык, керемет, азиз, курман, фетиш деген маанини берет.